салам достор. Бүгүнкү видео кантип жаман адаттардан арылыш керек деген тема. Бул темада силер жашооңордо эмне токтотуп жатканын, эмне үчүн жакшы, то есть эмне үчүн алдыга койгон максаттарыңарга жетпей жатсыңар, ошолор боюнча бүгүн сүйлөшөбүз. Макулбу жан көчүм ойчом сени карашып атпайбы, сени карашып атпайбы. Торпом постоянно ошол жерде турат. Мен келдим, ошол жерде турат. Атайын мени кучактадын, мени өпсүн деп ошол жерде күтүп турат. Азыркы учурда мен эң күйгөн нерсе бул азыркы жаштар көптөрү туура эмес жолдо жүрүшөт. Кандай жолдо жүрүшөт? Көчө тентишет көптөр. Кечинде убактысын ары бери чачышат. Ошого байланыштуу кийин өздөрү эле өкүнүшөт. Анткени учурда адам туура багытты тандагандан кийин туура досторду, туура айлана чөйрөнү тандаш керек. Чөйрө кандай болсо адам өзү ошондой болот. Ошого байланыштуу достор, бир кандайдыр бир убакыт берилет. Мисалга учурда сен бир максат койдуң. Английский үйрөнөм деп, Америкага кетем деп. Ал максатка жетиш үчүн сен английский үйрөнүшүң керек. Английский үйрөнүш үчүн сага кандайдыр бир убакыт керек. Ал убакыт 365 күн деп эсептеп кой. 365 күн 1 сааттан күнүгө отурсаң, 365 саатта сен английский толук үйрөнүп Америкага кеткенге мүмкүнчүлүгүң болуп калат. Бирок алдыда бардыгы сен ойлогондой боло бербейт. Бирок ага карабастан адам кыйынчылыкка туруштук бериш керек. Бул бир. Экинчиден, бүгүн кеч кирип кетти. Сен бардың, Instagram чукуладың, бир аз отурдуң, интернетте чукуладың, бир достор менен сүйлөштүң, кечинде эшикке чыгып кеттиң, 2 сааттан кийин келдиң, 12де келдиң, жаттың, эртең менен саат 10да турдуң. Же 1де келесиң, 2де келесиң, жатасың, эртең саат 10да турасың. Эмне болду? Биринчиден сен эртеңки күнүң өлдү, экинчиден сен бүгүнкү күндү да өлтүрдүң. Эмне үчүн? Сен бүгүн кечинде келип туруп английский 1 саат окушуң керек болчу. Сен бир кадам, бир тепкич өйдө жылмаксың. Бир тепкич өзүң максатыңа жакындамаксың. Сен ошол бир тепкичти эртеңки күнгө таштап койдуң. Эртеңки күн эч нерсе өзгөрбөйт. Жанагы эле иш менен кетесиң, жанагы эле иш боло берет. Ошон үчүн биз максатыбызга жетпейбиз. Эми могу торпокко эмне деп жооп беребиз эми? Эмне деп жооп беребиз? Сага эмне деш керек? Келем, болду, аякың менен төбөлө, бас. Бас жерге чөз, бас, мени кучакта. Акыр. Анан же аласыңбы? Же. Басына жем түгөнүп калат, эртерээк нараган келейин, бас. Токто. Ой, токто деп мен сого. Токто. Бас. Биринчиси прокрастинация. Өзүңөрдүн ишиңерди эртеңкиге же бүрсүңкү кое бересиңер. Ошону жок кылыш керек. Ал биринчиден силердин кыла турган ишиңерди көбөйтөт, биринчи. Экинчиден көп биш мээде сакталып аткандан ошол нерсе силерди стресске алып келет. Эртеңкиге кое бересиңер. Эртең деген нерсе бүтпөйт. Азыркы учурда биз кыла турган ишибиз азыркы болуп жаткан убакыт менен иштейбиз. Бул бир. Экинчиси убакытты туура пайдалануу. Ал кандай? Мисалга учурда биз план коюшубуз керек. Кечинде постоянно жатарда өзүбүзгө эртеңки план коебуз. Эртең мындай бул жумуштарды кылам. Буну аткарам. Английский окуйм, же болбосо программирование окуйм, бунун курстун мынчанчы сабагын өтөм деген болуш керек. Анан кайсыл убакытта? Качан жазайсың ошол убакытта? Ошол экинчи этап. Үчүнчү этап уйку. Нормалдуу. Бул кечинде силер уйку эгерде бир эле убакытта тура турган болсо, анда адамдын уйкусу канат. Биринчиден уйку канат, экинчиден бир күн кечкирип бодрый жүрөсүңөр. Ошентип туруп анан кийин өзүңөрдүн фарз жумушуңарды аткарасыңар дагы, кыла турган задачаңарды аткара баштайсыңар. Бул уже үчүнчүсү. Төртүнчүсү
айлана чөйрө. Силер өзүңөрдүн айлана чөйрөңөрдөгү кимдер бар? Кимдер менен достошуп атсыңар? Кандай адамдар? Кругозору кандай? Силер ошол досуңар акыреттик доспу же тамеки чегүү же көчө тентип жүрүү, ошондой нерселердин баарын аларга түшүндүрүп берип, ушундай биз деген аракет кылышыбыз керек деп түшүндүрүп бериш керек. Бешинчиси бул туура тамактануу. Туура тамактануу бул биздин жашообузду аябай эле өзгөртөт. Биринчиден, экинчиден адам өзүнө болгон уверенность көбөйөт. Туура тамактануу, мисалы силер учурда сахар колдонгондон, мисалы жандай кола, ушул сыяктуу газировкалар иче бергенден, кандайдыр бир энергетикаларды иче бергенден, өзүңдүн тамагыңа көңүл бура албасаң, өзүңдүн эмне жеп жатканыңа көңүл бура албасаң, ошол жана ичип жеп жаткан нерселердин баардыгы сенин энергияңдын азайышына алып келет. Анан күнүң бодуруй өтпөйт. Туура тамактанууну биринчи очередь камтыш керек. Экинчи зависимость. Жанагы айтып жаткан интернетке болгон убакытыңарды жөн эле кетире турган нерселер. Instagram, YouTube, TikTok ошол нерселердин баардыгын эгерде биз туура колдонсок, анда жакшы. Эгерде туура эмес колдонуп турган болсок, алар биздин алдыга койгон максаттарыбызга жетүүгө тоскоолдук берет. Биринчиден, экинчиден ошол гаджет боюнча мен кийин проекттин темаларында бар, ошол боюнча айтып берем. Ошол менен биз 5 этабын өттүк окшойт. Эми 4 этабы калды. 6-чы этап тамеки чегүү, арак ичүү. Сөзсүз түрдө айрылыш керек. Бул жөн эле биздин ден соолугубузга терс таасирин тийгизет. Бул эч кандай биздин алдыга койгон максаттарыбызга жеткирбейт. Ошол үчүн биз бул нерсени айрылышыбыз керек. 7-чи пункт, биз спортко болгон машыгыбыз, биз көп иштешибиз керек. Биз физик мындай айтканда спорт менен машыгуу. Эгерде биз ошону көбөйтө турган болсок, бул жөн эле биз спорт менен машыгып атканыбыз болуп кирбейт. Бул деген биздин өзүбүздүн ден соолугубузга дагы пайдалуу, мээбизди да жакшы иштетет. Ошол үчүн спорт менен машыгабыз. Бул уже 6-чы арак ичүү, тамеки чегүү пункт болду. 7-чи бул спорт. 8-чи айлана чөйрө. Бизди кандай чөйрө курчап турат? Туура досторду, туура айлана чөйрөнү тандаганда үйрөнүш керек. Гиперфокустун экинчи видеосу буйруса дагы жолугабыз. Каналга катталып, колокольчик басканды унутпагыла. Силер менен Абылаев тагай. Мүйдөчү.